20 тема Moğolistan. 14 кылымдын орто чегинде Орто Азиянын чыгышында жаңы мамлекет Moğolistan, тактап айтканда Moğolдор өлкөсү, түрк элдери Moğolдор деп монголдорду аташкан, түзүлгөн. Moğolдордун эң ири уруулары түркчө да, монголчо да аталыштарын алып жүрүшкөн. Алардын ичинен дуглаттар, каңгылар, аргынуттар, бариндер, барластар жана башкалар өзгөчөлөнүшкөн. Алардын баары тең эчак эле түрк тилинде сүйлөшүп, түрк салттарын кабыл алышкан жана өз мекени деп Монголияны эмес, Теңир тоону эсептешкен. Алар ислам динин кабыл алышкан. Бул уруулардын көбү кийинчерээк моңолдор жана башка аталыштар менен кыргыз элинин курамына кирген. Moğolistan мамлекети чыгыштагы Бар көлдөн баштап батыштагы Сырдарыяга чейинки аймакты ээлеген. Анын түндүк чек арасы Балхаш көлү, түштүктө Чыгыш Түркстан болгон. Мамлекеттин чыгыш чет жакаларында кыргыздар жашаган. Moğolistan мамлекетинин саясий турмушунда башкы ролду Дуглат уруусунун ири феодалдары ойношкон. Алар Чыгыш Түркстанды, Фергананын бир бөлүгүн, алайда Ысык көлгө чейин бүткүл Борбордук Теңир тоону камтыган кеңири аймакты ээлешкен. Уруунун эң күчтүү феодалы Пулатчы болгон. Борбору Ак Суу шаарына жайгашкан. Талас, Чүй өрөөндөрү, Ысык көл жана алардан түндүктөгү Балкашка чейинки аймак чыгышта Иртышка чейин Эмир Пулатчынын кичүү бир тууганы Камараддинге караган. Пулатчы Чыңгыз хандын тукумунан болбогондуктан хандын тактысына олтура алган эмес. Ошон үчүн жашы толо элек Чыңгызид Тоглук Темирди таап алып, аны 1348-жылы хандыкка көтөрүп, анын аты менен башкарууну чечкен. Өзү хандын алдындагы жогорку бийлик болгон Улуусбек деген кызматты ээлеп, аны мурастаган. Moğolistandын биринчи ханы Тоглук Темир мамлекеттик ишке шыктуу чыкты. Ал көчмөн элдер менен тил табыша алган. 1354-жылы өзү ислам динин кабыл алып, аны мамлекеттик динге айланткан. Мусулман болуу менен Тоглук Темир бүткүл Орто Азиядагы бийликке атандашууга укук алган. 1360-1361 жылдары Тоглук Темир Мавераннахрга жортуул жасайт. Мавераннахр арабча дарыянын өйүзүндөгү жер, Сырдарыя менен Аму дарыянын ортосунда жайгашкан жер. Акыркы жортуулда моголдордун аскер күчү Сырдарыяны кечип өтүп, Кундузга чейин жетишип, олуттуу каршылыкты жолуктурушкан эмес. Тоглук Темир Самаркандга өзүнүн уулу Ильяс кожону наместник кылып калтырып, өзү чоң олжо менен Moğolistanга кайткан. Моголдор Мавераннахрга талоончулук, каракчылык иштерин жасашкан. Аларга каршы элдик көтөрүлүштөр башталып, ага кээ бир жергиликтүү феодалдар да кошулушкан. Ильяс кожонун абалы өтө оор болгон. 1364-жылы Тоглук Темир ооруп өлөт. Мавераннахрдын аскерлеринин башында Хусейин жана Темир деген эмирлер турган. Темир учурунда Тоглук Темирден көп жакшылык көргөн, ошон үчүн көтөрүлүшчүлөр тарабынан туткунга түшкөн Ильяс кожону бошотуп, Moğolistanга жөнөтүп жиберген. Ильяс кожо Moğolistandын ханы болгондон кийин атасынын тышкы саясатын улантып, Мавераннахрды басып алууну чечет. 1365-жылы моголдор Мавераннахрдын Эмир Темир башында турган аскери менен Ташкенттин жанында беттешет. Салгылашуу учурунда катуу борон, нөшөрлөнгөн жаан башталат. Жоокерлер улуган борондон буйрукту укпай, көз ачырбаган жаандан улам бирин-бири ажырата албай ылайда кармашты. Акыры Эмир Темирдин аскерлери качып жөнөйт. Башаламан качып баратканда көпчүлүк кишилер ылайда тепселип өлөт. Баткак салгылашуусу деп аталган бул салгылашууда 10 миңге жакын адам өлгөн. Жеңишке ээ болгон моголдор Самаркандга жакын келишип, аны курчоого алышкан. Эмирлер Темир жана Хусейин шаарды таштап качып кетишкен. Коргоосуз калган Самарканддын калкы шаарды коргоону өз колуна алышат. Аны баскынчыларга багынууну каалабаган карапайым адамдар жетектеген. Коргоочулар шаарга кирүү үчүн негизги жолдон башкаларынын баарын казышып, айланта тосмолошкон. Моголдордун атчандары тар көчө менен жылып киргенде аларга жебелер, таштар, таяктар мөндөрдөй жааган. Моголдор шаарды ала албай, көпчүлүк кишисинен ажыраган. Ошондон улам Ильяс кожо аскерин Moğolistanга алып кетүүгө мажбур болгон. Алар кеткенден кийин эмирлер Темир менен Хусейин Самаркандга келишип, өздөрүнүн бийликтерин чыңдаш үчүн шаарды коргоочулардын жетекчилерин өлтүрүшкөн. Ошентип, жоону карапайым элдер жеңгени менен анын жемиштерин феодалдар пайдаланышкан. Ильяс кожонун жеңилип келиши Moğolistandын ири феодалдарын нааразы кылган.
Дуглат оросунун эмири Камараддин Ильяскожону үй бүлөсү менен өлтүрүп салат. Ошондон кийин Моголстанда узакка созулган ич ара согуш башталып, мамлекет начарлаган.